Ассаламу алейкум достор, коллегалар. Особенно переоформление кылып, машинаны переоформление кылып лицензия алам деп аткандар. Мурун желтыйды переоформление кылып, белый желтыйга алмаштырып алып лицензия ала берчү эмес беле, короче, цветин алмаштыра белечи. Азанда болбой калыптыр, марттан баштап, 1-марттан баштап. Машина желтый болсо только желтыйга берилет экен лицензия. Белый, серый, желтый болсо только белый, серый, желтыйга берилет экен. Белый, серый, желтыйды желтый кылып алып апарсаңар лицензия берилбейт экен. Предыдущий кайсы цветте болсо ошол эле цветке берилет экен. Ошон үчүн машинаны өзүңөргө переоформление кылсаңар, цвет ошо бойдон калыш керек экен. Цветин алмаштырбагыла. Уже бул марттан кийин. Машина желтыйбы, значит, ошо желтый боюнча эле переоформление кылып туруп эле лицензия аласыңар. Белый болсо только белый менен лицензия аласыңар. Мен өзүм попал болдум на ровном месте 50 миңге. Машинам желтый болчу, аны чечип, белый, серый, желтый кылып алып барып регистрация кылып, лицензияга тапшырсам бербей койду. Предыдущий цвети желтый экен, только желтыйга берилет деп. Ошон үчүн билбегендерге жиберип койгула, айтып койгула. Может, дагы жүргөндөр дагы жүрсө керек жигиттер, машиналарды переоформление кылам деп, чыгарам деп. Билгендер болсо анда молодцы, эрте билип алгандар. Биле электерге айтып койгула обязательно. Жөн жерден акчага түшүп калбасын жигиттер. Салам алейкум.